Мурдагы президент КСДП партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев партия мүчөлөрү Сапар Исаков менен Кубанычбек Кулматовду камакка алуу тууралуу чечим коррупция менен күрөшүү эмес деп эсептейм. Бул тууралуу ал бүгүн тараткан билдирүүсүндө айтылат. Бажыдагы уурулуктун масштабтарын ачып көрсөткөн мамлекеттик ишмерлерди камакка алуу туурасындагы кечээки чечим. Бул иш жүзүндө бажы кызматынын көмүскөй кардиналы катары белгилүү. Райым миллиондун бийликтеги достору, колдоочулары тарабынан болуп жаткан өч алуу. Исаковду, Кулматовду эптеп 1 шылтоо таап, камоо милдети коюлганын көрүп турам. Алар тергөө тарабынан коюлуп жаткан айыптоолордун негизин түзгөн чечимдерди өз алдынча кабыл алууга ыйгарым укуктары болбогонун расмий түрдө билдирем. КСДПнын активдүү башка мүчөлөрүн, анын ичинде Жалал-Абад шаарынын экс-мэри Авазовду жана Жогорку кеңештин депутаты Артыкбаевди куугунтукка алууну да негизсиз деп эсептейм. Коррупцияга каршы кызматтын учурдагы директору сыяктуу элпек достору өлкө президенти Жээнбековду опуртал жолго түртүп жатышат. Мен ага өзүнө мурун эскерткен элем. Ал ушул жылдын мартында дагы бир жолу өзүмдүн маалымат жыйынымда айтканга аргасыз болдум деп айтылат Атамбаевдин билдирүүсүндө. Президенттик аппарат Атамбаевдин бул билдирүүсүнө байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Быйыл 26 январда Бишкектеги жылуулук электр борборунда авария болуп, 20 градустан ашкан суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилбей калган. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук электр борборуна сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганын суроо жараткан. Башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин 303-беренеси коррупция менен иш козгоп, УКМКга тергөө баштаган. Бүгүнкү күнгө карата бул иш боюнча Энергия холдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев, мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов, Жалал-Абадтын экс-мэри Салайдин Авазов, электр станцияларынын башчысы орун басарлары УКМКнын тергөө абагында камакта жатышат. Булак Азаттык Чекит КЖ.